Саламатсыңарбы? Мен аты жөнүм Чыңгызбек Жанышбекович Самибаев. Кайрылууну мен күч органдарына багыттап жатам. Bundan мурда өзүмдүн жактоочума атайын ишенип кат жөнөткөм. Ошону менен бирге эле өзүмдү арыз түрүндө кайрылгам, кагаз түрүндө. Мына бүгүнкү күндө видео кайрылуу жасап жатам. Кайрылуумдун себеби ушул bundan bir жарым жылдан ашыгыраак мурун болгон окуялар. Ноябрь айынын баштарында мен ошол Кытайда кызмат сапары менен жүргөм. Ошол жерде WhatsApp аркылуу улам зоноктор келип, ошол өзүн УКМК кызматкери Арген деп тааныштырып, бир жигит келип кетүүмдү суранды. 17 ноябрь күнү мен ошо Кыргызстанга келгенден кийин 17 ноябрь күнү барып учурадым. Учурасам ошол УКМК башкармалыгы, Жалал Абад областынын УКМК башкармалыгынын имаратынын жанынан жолуктук. Жолугар менен да алып кирип кетти. Ал жерде бүт баары дайын экен. Менин баарымчыма атайын баягы даярдалган арыз жазуучусу, тергөөчү, ошол ыкчам кызматкер, жактоочу бүт баарын даярдап коюшуптур. Заматта үстүмдөн бир ишти токушту. Бул иш туура эмес дегенде кайра айттым мен буларгачы. Бирок сиз көп кыжалат болгон, буйруса чыгасыз, бүгүнкү күндө көрүп атасыз, колуңузда болуп аткан процесстерде спонсорский жардам керек, ошону берерсиз менен чыгасыз деди. Эми баягы жерде көрсөтмөлөр ар түрдүүлөр болуп жазылып, мен айткан сөздөрүм так жазылбай атты. Аларды кайра оңдосом, мен ушул көрсөтмө аркылуу эле сиз эмне бошоп кетем деп ойлоп атасызбы? Кол коюп көрбөйсүзбү? Бизди менен деле катуу мондай бир татышууга барбай эле коюң. Бул жерде түшүнүп айттык го, болгон ошол компенсация. Анан эми азыр эле төлөйм дедим. Эми азыр эле ушул азыр эле айтпайсыңарбы алып кирбестен эле. Келишели, чечели десек, жогору жактан көрсөтмө берилген, сиз сөзсүз түрдө киришиңиз керек. Анан эми 2 күн ичинде чечип алсаңыз чыгып кетесиз, анан болбосо сот болот, соттон кийин дагы сүйлөшүп чыгасыз. Эми көп отурбайсыз. Бул убактылуу кармоочу жайдан эле чыгасыз, буйруса деп ошентип айтышты. Анан эми көнбөгөнү бир айла жок. Эми ал жерде өзүң эркиң өзүңдө эмес экен. Кирдик, ошол жерде УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизишти. 2 сутка ичинде мен бир тааныштарым, туугандарым издеп, анан байланышка чыгып бир маселени чечкенге аракет кылышты окшойт. Берки Унар деген жактоочу келип, биз эми сен менен сүйлөшөлү деди элек, сумалар боюнча. Бирок аябай көп адамдар байланышка чыгып атат. Анан ошолор чечкенге аракет кыла берсин. Ошолор чече алса чечсин, болбосо азыр биз айткан нерсеге сен көнүп, анан эртең чыккандан кийин аябай кымбат болуп калыптыр деген ойдо калба. Ошентип, анан эми мен түшүндүм, ал жерде ошол бул маселени жалаң гана биз чече алабыз, сенен эч ким чече албайт деди. Мен бизден башка эч ким чече албайт деп ошентип айтканымчы. 2 күн өттү, 2 күндөн кийин сотко алып барышты. Ал жерде да бүт баары уюштурулган, прокурор деле даяр, соту деле баары дайын, мондай бир ал жерде алардын мондай бир жактуу экендигин толук түрдө мондай көрүп көзүм жетти да, бир жактуу болгончу. Алар да ошол бир уюшулган схеманын мүчөсү экенин толук түрдө көзүм жетти. Бардым 2 айга дагы ошол убактылуу кармоочу жайга 2 ай болсун деп чечим чыгарды соттон. Анан кайра келдим. Келгенден кийин мен түшүндүм, маселе бул жерде ошол бүт баардыгы уюштурулган, жанагы атайын уюшулган кылмыштуу топ экенин түшүндүм. Булардан башка эч ким чечпешин, ошол максат ошо менден акча ала тургандай ушундай бир атайын механизмдер түзүлгөндүгүн түшүндүм. Анан эми айттым, келгиле, анда сүйлөшсөк сүйлөшөлү. Эгерде бирөөлөр силерге тоскоол болуп атса, мен өзүм телефон чалып айтайын, тоскоол болбогула, мен бул жерде өзүм сүйлөшөм деп. Десем эми алар өзүнө ушунчалык деңгээлде уверен экен, баардыгы бир чыга чыгып үтүшсүн, анан кийин сүйлөшөбүз деп ошентип дагы деле алып кирип коюшту. Анан эми арадан 1 жума 2 жума убакыт өттү. Анан кийин ошо сүйлөшүүлөр башталды. Эми мына эч кимдин күчү жетпеди, бул жагына биз чечебиз, биздин айтканыбызга макул болосун деп. Сунуш 20 миллиондон башталды. 20 миллион бул аябай көп акча экенин айттым. Анан 15 миллионго түштү.
бул деле көп экенин айттым. Анан мурун мен ошол булар тергөөгө алып чыккан убакта баягы жакшы мамиле жасаган таризде үй бүлөңүз менен сүйлөшүп алың, мына адам сурап атат, бул адам сурап атат, ушуну менен сүйлөшүп алың, ошолор менен байланыштырып аткан, ошолордун бирөөсү менен сүйлөшүп атканда ошол 10 миллион сомго жетекчиси макул болду. Ошону берсең чыгасың, кыжалат болбойт деп ошол айткан сөзүн уктум эле. Айттым буларга, менин жетекчиңер 10 миллионго макул болгон экен. Ошону айткыла дагы, мен мондай убакыт бергиле, мен таап берейин, бүтүрөйлү деп. Анан баягы жерде 15 миллионго булар аябай ошого неме кылышкан экен, настрой кылып алышкан экен, сразу эле баардыгы өзгөрүп, бул маалыматты каяктан алдың, эмне болду деп ошону тактаган чыгышып. Анан ошол жерде баардыгынын баягындай истинный лицосу көрүндү да, чыныгы жүзүчү. Мен айттым, эми силерге эмне пайда, эмне зыян? 10 миллионго макул болса бүтүрө бербейсиңер 10 миллионго. Мен ошол акчаны төлөйм, макул, убакыт бергиле болгон. Просто менде анча акчаны бир заматта чыгарып бере албайм десем, ошо Арген деген ыкчам кызматкер ошол айтты: Мунар аке, маселесин түзүп берип кое бербейлиби? Сиз шеф бүгүн как раз министр здравоохранения болуп, настроениясы жакшы, сиз ошого байланышка чыкпайсызбы, өзүңүз сүйлөшпөйсүзбү? Чечип берели маселесин деп. Анан кийин Мунар ошол жерде СМС аркылуу чыгып, телефондо деле сүйлөштү окшойт, по-моему. Ошентип сүйлөшүп анан бир маалда келди. Мына маселеңди чечтик, 8 миллион сом акча, анан дагы 30 миң доллар деп. Анан мен түшүндүм, 8 миллион сом бул мондай неме экен, кассага айтып атканчы, бул баягы жардам катары айтып аткан. Анан 30 миң доллар эмне үчүн дедим. Сен бул биздин услугабыз дейт. Силерге эми аябай эле көп эмеспи? Өзүм эле бир рахмат айтпаймынбы? 30 миң доллар аябай көп десем, сен өзүң деле баягы 10 миллион сом акчага макул болуп калдың беле. Ушуга макул боло бербейсиң. Сага деле эмне? Бияка төлөдүң деп. Анан эми баягы жерде кааласаң ушул дедим. Каалабасаң азыр бул дагы министр болуп кетти. Азыр башка жетекчи келет, ал эми өзү каалагандай уже чечет. Анда ал кандай чечим кабыл алат? Сен эми мондай ишкерсиң, может көбүрөөк сумманы айтат, дагы может башкача болот. Биз анда уже гарантия бере албайбыз. Чечсең бүгүн чечип кал, болду деп. Ошондой бир мондай тупикке такашты да. Макул болдум, бирок бир эле шарт: мен бул акчаны бир күндө таап бере албайм, 2 күндө таап бере албайм. Мага бирем жок дегенде, бир ай, мүмкүн болсо жок эле дегенде 2 жума убакыт бергиле деп. Мен ордуна, мен өзүм ишкермин, анан мен мондай бир бай тууганым деле жок, башка деле жок. Муну чыксам деле өзүм табамын, өзүм алып келем. Мен үчүн мынча акчаны эч ким алып келип бере албайт, каалаган күндө деле десем, жок дедим. Ошо алып келсең эртеңки алып келесиң, болбосо жок деп айтышты. Кандай кылабыз? Мен мондай заведомо эле айтып алам, эртеңки алып келе албайм десем, азыр туруп тур деп, ар жактан ошо бир жигитти чакырып келишти. Айбек деген жигит экен, тергөөчү. Ага айтты, ушунда бир квартиралар бар, сен квартира алып кал деп. Квартираны өздөрү эле баалашты. 500 долларга да жетпейт жанагы бааларчы. 2,5 миллионго баалады 61 квадрат квартираны. Анын мондай реальный баасы 900 доллардан болчу. Мына 2,5 миллион сом алып келет. Сен 5,5 миллион сом кыласың, анан дагы 10 миң доллар биздин жанагы акчабыздан алып кел. Анан калган ошо биздин сага жардам 20 миң долларын ар жагын бир 5 күн ичинде жасап берсең болот дешти. Анан алардын ортосунда дагы эсеп бар экен. Айбек деген тергөөчү менен Мунардын. Ал кайра айтып атты: байке, мен бир аз эле бөлүгүн берем, сиз билесиз да, жанагы машинанын эсебинен өзүңүз жабасыз деп. Мен түшүнүшүмчө, ошол Айбек деген балага Мунар өзүнүн машинасын сатып, анан кайра менен мурдагы булардын ошо курулуш компаниясынын жетекчисин алып кирген операциясында аябай көп площадьта квартира алып коюшу, анан сдачасына Мунар өзү минип жүргөн Ли-9 машинасын берип, анан bundan өз машинасын кайра бул баладан, буга саткан машинасын сатып алган. Ушундай деп түшүндүм да, мен буну баягы өтө так билбейм, бирок ошол жердеги разговорлорунан ушундай деп түшүндүм. Булардын эмесинчи, ортосундагы мамилесин. Ушинтип анан кийин бир квартира сага кылып берем деп жана машинасын алган экен да, кезекте мен турган үчүн. Анан сиз төлөйсүз деп эле ошентип экөө талашып атышты, но мага айтышты: сен, короче, беспокоиться этпе, бул жагы 2,5 миллион дайын, 5,5 миллион, анан 10 миң доллар тап депчи. Колума телефонду карматышты, тууган урук, дос жар, тааныш байкелер, эми ошо
5-10 сом акча берип тура турган убактылуу. Ошол адамдардын баарына чалдык. Анан ошол адамдардын адрестерин айтып, туугандарыма ошол баардыгын бердим. Эртеңге чейин ушул адамдар жардам беребиз деп айтышты. Баарынан акчаны топтоп келгиле дедим. Эртеси күнү ошо кечке жууп кайра чакырышты. Туугандарым акчаны топтоп дайындашкан экен, уже алып кирип беришти ошол Нуртилектин кабинетине. 5,5 миллион сом, $10,000 акчаны алып кирип беришти. Анан кийин ал жерден бүт баары уюштурулган экен. Ошол жерде отурдук, көп арыз жаздырдым ага. Ошол арыздын баарынын мааниси бирдей эле, ошол Манас шаарына, Жалал Абад областына жардам деп. Бирок ошол жерде суммалар бөлөк болуп атты. 5 миллион, 6 миллион, 5,5 миллион, анан 10 миллион сомго чейин ар түрдүү кылып ушундай бир арыздарды жаздырышты. Ошондо уже түшүнүп баштадым мен. Бул жерде баягы биз ойлогондой эле баардыгы эле ушу мамлекетке төлөнө турган акча эмес экенин уже баягы дагына билип баштадым. Анан өздөрүнүн жана процедураларын жасашты. Прокуратурага алып бардык, примерно саат 9:00 алып бардык, 9:10 алып бардык, сотко алып бардык, чечимди чыгарды, бүт баары дайым. Прокурор деле ошо 9:00 отурат жумушта, соту деле ушу турушат. Анан заматта баягы чечимдерди чыгарып коюшту. Анан үйгө барып, эми баягы үйгө келгенибизге сүйүндүк. 1-2 күн жанагындай Кудай өткөрдүк, башка кылдык, ошентип жүрүп келсем эми көп жумуштар пландаштырылып аткан мендечи. Анан ошол жумуштардын баардыгы калып кетти. Атам кан басымы көтөрүлүп, сахары көтөрүлүп, ушул көзүнө дагы бир мындай воздействие болуп туруп, атамды срочно Бишкекке алып барышым керек. Баламдын да ошо бир лечениялары бар эле, процедуралары, ал боюнча да Бишкекке барышыбыз керек деп. Анан кайра берки Нуртилекке чыгып баштадым. Менин жумушум жол десем эле улам эле күндө бир шылтоон айтат, эми жана домашний арестте турам, эч жака чыга албайм. Анан эми бүттү го, эми баардыгы бүттү, чечип бербейсиң десем, келсеңиздер. Анан бардым. Барсам, Айбекке деле бир квартира бердиңиз го, мага деле ошондой арзан баада кылып бир квартира бериң, жана $20,000 бизге 2-3 күндө бере турган акчаңыз барлыгы 5 сурап койгонбуз. Ошонун эсебинен анан жетпесе дагы эсеп кысап калабыз деп. Ошондуктан анан эми чече турган бала, жаза турган бала ошол экен. Башка айла жок. Дагы деле ушундай каалабасам деле ошол нерсеге барышым апарат экен да. Анан бердим. 51 квадрат квартираны, ага дагы ошо $500 бааладык, бердик. Анан өздөрүнчө жанагы эсеп кысабын кылды, $20,000 менен разницасын аяк бягын берди. Анан кандай болгондо деле баягы дебит кредит деген сөз бар да бухгалтерияда. Менин чөнтөгүмөн 6 миллион сом акча кетти, 2 квартира кетти да. 6 миллион сомду ошол аралыкта бир келгенимде өздөрү 500,000 сом акчаны кошто, $10,000 алып чыкты. Жанагы тергөөчүнүн кабинетине калган акчачы 5,5 миллион сом менен $10,000. Ошонун 500,000 сом акча кошто, 6 миллионго толукташты, $10,000 алышты. Тергөөчү менен бирге кассасына барып төлөдүм. Ошондо 6 миллион кассасына төлөдүм. 2 квартирамды алышты да. Жана $20,000 остаток деп ошол квартирага, мондай экинчи квартирага байлашты да буларчы. Ошондо бир аз остаток бир аз акча болду, ошону кайтарып берген болду. Ал ошол жанагы мен $10,000 бир бөлүгү жана 500,000 сом толуктаганы кетти. 6 миллион кылып 5,5 миллион сомду. $10,000 бир бөлүгү кайра эле өзүмө кайтарып беришти, жана квартиранын акчасын толуктаган болду. Эми ошентип өздөрүнчө адалдашты квартиранычы. Ошентип 6 миллион сом акча мамлекетке болду. 2 квартираны 2 тергөөчүнгө байланыштуу адамдарга каттап бердим. Бирөөсүн ошо 9 декабрь күнү как раз мен үстүмөн жанагы кыскартты, и ошол күнү эле буларга каттап бердим. Мен 9 декабрь күнү 620 договор менен Нуртилектин кайын журту экен. Бул мен түшүнүшүмчө кайнене кайнатасы окшойт. Эшбаева Гүлзада Калбаевна дегенге булар даже ошол нерсени нотариуска барышып, ал жерде регистрация кылып, госрегистрде барып, ал жакта регистрация кылып, аябай бекемдешти бул договорду буларчы. Анан экинчиси 622 договор менен ошо 9 декабрь күнү эле Амирбеков Маратбек Кайратбекович дегенге ошого түзүп бердим. Бул ушул Айбектин достору болот окшойт, ошол дос тааныштары ушу Айбекке байланыштуу адамдар. Ошол экөөнү 2 квартираны өткөрүп бердим.
Анан кийин чечим чыкты, анан ошо Бишкекке кеттим. Бишкекке барып, ал жерде ошо өзүмдүн жумуштарым менен жүрсөм, булар дагы чыгышты мага. Ошол Мунар чыкты. Мунар чыгып, жанагы өткөн квартиралар боюнча биздин жетекчиликте бир ошол вопростор болуп атат, нюанстар болуп атат. Задние число менен бир договор түзүп бер деп айтты. Анан жанагы договорду жок кылайлы, ошол күнү түзүлүп калыптыр деп. Договорлорду жок кылайлы, ошол күнү түзүлүп калыптыр. Анан кийин мен эми айттым, мондай ал нерсени өзүңөр гос нотариустан, госрегистрден бери өткөрдүңөр. Аны мен жок кылган күндө деле ал жерде расторжение болуп кайра катталат. Аны кантип жок кыласыңар десем, кийин кайра чыгыптыр. Ал договорду биз баягы мурда түзүлгөн кылып туруп жасап кое берели, кийин госрегистрден өттү кылабыз деп туруп, ошондой түзөйлү. Сен жанагы адвокаттын, юристтин ишканаңдагы юристтин сен ордуна кол кое турган доверенность бар экен, Кумар деген жигиттин. Ошол келип түзүп кое берсин договорду. Биз алып кетебиз. Ошол июнь айларынан мурда түзгөн жасап берип койгула. Биздин жетекчиликте ушундай бир вопростор возникать этип атат, өз алдынча ушундай бир изилдешип атат ушул маселени. Анан кийин бул жерде сенин атыңдан дагы 2 миллион сом акча төгүп атабыз, аны кийин сүйлөшүп алабыз деп ошентип баягы бүдөмүк калтырды. Анан ага чейин деле эми баягы тергөөчү ыкчам кызматкер Арген деген жигит, байке эми сиздин үстүңүздөн дагы арыздар түшүшү мүмкүн, сиз менен биз ар дайым байланышта болуп турабыз. Анан кийин эми сиз бирок беспокойство этпең, биз сизге ар дайым жардам беребиз. Мондай кайра уже ичкери кирбейсиз. Эми булар ошо УКМКнын убактылуу кармоочу жайын айтып да. Сиз ал жака кирбейсиз, биз өзүбүз эле чечип берип турабыз маселеңизди деп. Ошондой бир мондай эскертүүлөрдү айтып аткан. Анан бул дагы ушул кийин сүйлөшөбүз деди. Мен эми түшүндүм бул маселелер бүтпөшүнөчү. Анан ошол жерде түшүндүм, булар өз ара ич ара байланыш менен мондай неме кылып аткан, ич ара өз арасында разборка болуп атыптыр. Өздөрүнүн ортосунда дагы ошол бир менен алынган акчаны толук өздөрүнүн бир общий кассасына жетпей калып, ошон үчүн разборка болуп атканын түшүндүм да. Анан бул нерселер мен үчүн аябай мондай бир жийкеничтүү болду. Бул нерселерден мен алысыраак болгум келди. Үй бүлөмдү чакырдым, сыртка чыгып кетип калдым. Ошол боюнча эле ошо Америка Кошмо Штатына келдик. Ушул жакта жүрөбүз. Анан эми бүгүнкү күндө мондай заман өзгөрдү, мамлекетибизде өзгөрүүлөр бар, жакшы мондай нышандар бар. Бирок ошол бүгүнкү күндө башка бир областтарда массалык маалымат каражаттарынан биз көрүп атабыз. Ушундай бир туура эмес жумуштарды жасаган адамдар өзүнүн жоопкерчилигин тартып аткан. Бирок Жалал Абад областында ошол нерсе жоктугуна байланыштуу мен ушул кайрылууну жасап, арызымды жазып, ушундай бир аракет көргөн туура көрдүм да. Себеп дегенде бул нерсе биздин коомубузга керек. Бул нерсе Жалал Абад элине керек. Себеп дегенде бул мындай жасалган жумуштар жоопсуз калбаш керек да. Бул ар дайым мамлекеттин, мыйзамдын өйдөлүгү ар дайым тастыкталыш керек. Элдерде ошо кыргыз мамлекетине, кыргыз мамлекеттүүлүгүнө, мыйзамга ушундай бир ишенич болуш керек. Ушундай бир гарантия менен жашаш керек. Ансыз болсо адамдардын мага окшоп мондай бир укугу корголбой турган жерде жашагысы келбей калат. Мүмкүнчүлүгү болсо ошол мамлекеттен кеткиси келип калат. Болбосо ошол мамлекетте жашаганда ар дайым коркуу сезим менен, ар дайым өзүн бактысыз сезип жашайт. Ошол себептен гана мен мондай өч алуу эмес, башка эмес, ушул биздин мамлекетибиз үчүн, коомубуз үчүн ушул нерселерди жасап атамын. Мен ойлойм, ошол биздин президентибиз, өлкө башчыбыз, атайын тийиштүү күч органдар, күч түзүмдөр ушул нерсеге бир олуттуу карап, бир жыйынтыктар чыгарып, мыйзам чегинде чараларды көрөт деп. Саламатта